Кыргыздын Кыргыз жыгырда жүргөн эл деген мааниси. Бул да биздин түпкү мекенибиз. Биринчи топон суудан тоого кетип аман калган эл деген жайсаң манасынын маалыматын санжыра, тарыхтагы маалыматтар кошумча бышыктап турат. Биз ал маалыматтарды бул китепте келтиребиз. Сыйкыр ташка ээ ыстам касиеттүүнүн тукумуда Кыргызден толук элге айланып, Кыргыздын байыркылыгын төөлүк материктин бийиктигинин нээсине экендигин аныктап турат. Ал турсун мунду суруусунун башаты да ушул Кыргыз элинен келип чыгат. Башкача айтканда, сол кыргыздар, кыркууздар, мурунку тарыхый же Енисей Тувадагы ал турсун тарыхый турандыктар, енисейлик кыргыздар дал ушул кыргыздерден башаталары байкалат. Бул оюбузду да тыкыр маалыматтар аркылуу окурманга бул китепте тартуу кылам. Мына ушул үч башат кырылгыз, кыргыз, кыркуус биригип келип азыркы кыргыз элинин кыргыз аталышына, анык этнос болушуна толук негиз берет деп ойлойм. Жана ошол тыянакка келишиме элимдин сыймыктануу атын тактоо менин да жеке кошумчан болот го деп дем байлайм. Далилдери бара-бара окуйсуздар. Оолу кыргыз деген сыймыгыбызды түшүнүп алалы деп ниет жалгадым. Кыргыз эли бүткүл улуулугун, турмуштук жана акыл эс байлыгын маданиятына айланткан. Улуттук оюндарыбыз, кийимибиз, мейман тосуубуз, турак жай боз үйүбүз, каада салтыбыз, ишенимибиз, ала кийиз, туш кийиздерибиз, тоо таштагы жазууларыбыз, табиятка ыйба кылгандыгыбыз, чарбачылыгыбыз, эген айдап, мал бакканыбыз, малды союп, конок күткөнүбүз, же куш салганыбыз, тайган таптагандыгыбыз, үй жай күткөнүбүз, биздин улут катары эсептелишибиздин баардыгы маданиятка кирет. Кыргыз эли динден, илимден мурун маданиятты жашоосуна негиз кылгандыгы да анын байыркылыгын жана акылмандыгын көрсөтүп турат. Адамзаттын дүйнө өздөштүрүүсү бүтүндөй маданият экендигин эч ким тана албайт. Жогорку этнологиянын функциалдык теориясы так айткандай, маданият жалпылагыч баардык нерсени бириктире алган, мисалы кыргыз элинин маданияты деп энчилебей айттыра турганда сапаттуулук экендигин аныктап жатпайбы? Кален Сыдыкова, Шомерлер жана кыргыздар.